кандайсыңар туугандар, өзүңөр билгендей мен экология дегенде ё-моё тики мен тик туруп жата калып тапит этем го. Анан мусор таштап аткан же жаратылышты билдирип аткан бирөөнү көрсөм, ой чиркин өтүн алып ийем го, өтүн алып ийем. Айтайын деген сөз, могу мен минип бараткан машинаны байкадыңар да, ар жак бер жагын окуп көрсөңөр. Бул деген чистый электромобиль экен да, ё-моё. Ары бери айдап көрүп таң калдым. Резвый, крутой, блин, вообще звук деген жок, просто соска. Кадимки эле смартфонду токко сайып зарядтагандай зарядтап алып, ой дүйнө жүзүн кыдырсаң болот экен да, чиркин. 100 километрине болгону 11 сом кетет экен. Представляете? Мындай салыштырып айтканда жана шоронун аралашын ичет экен да бир стаканчы. Там 32 сомбу же 33 сомбу, прикинь. Ошол стакан менен көлгө барсаң болот экен. Какой кайф. Негизи ойлонгон адам ушундай машиналарга өтүп атат да. Анан эң негизгиси булар экологияны талкалабайт да. А то байкап атасыңарбы, кышкысын Бишкек кошмар болуп кетет го, просто невозможно дышать. Кандай карга. Ошон үчүн ошо түтүндүн үстүнө түтүн кошпостон тескерисинче салым кошолу. Давайте ушундай машиналарга кичине көз салып, ойлонуп көрүп, чөнтөк-пөнтөктү карап көрүп дегендей акырындан ушундайга өтөлү. Негизи мунун келечеги чоң. Эртели кеч по-любому барабыз да ошогочу. Ошон үчүн лучше эрте. Эгер кызыктырган болсо, ушу видеонун астына белгилеп коем тиги компаниянын баракчасынчы. Интерес кармап, сурап көрүп, барып тест-драйв кылып минип көрүрсөңөр болот да. Негизи мага өлө жакты. Буюрса мен да алам. Давайте, достор, будьте аман болгула.